Бүгін біз сіздер менен жаңы тема өтмөкчүбүз. Жаңы темабыздын аталышы экстремизм, радикализм жана терроризм деген эмне. Мен сіздер менен бүгін ушул терминдерди уксаңыздар керек деп ишенем. Экстремизм, терроризм, радикализм деген терминдерди уксаңыздар керек. Бирок сіздер менен бүгүн биз ушуну тереңдеп окутмакчымын. Биздики динийлердин өнүгүү тарыхы сабагы болуп жаткандыктан эң өңгөчө dini ekstremizm, dini radikalizm жана dini terrorizm жөнүндө көбүнчө сөз кылмакчыбыз. Негизинен карап көрсөк, экстремизм деген эмне? Экстремизм өзү формасы боюнча dini, саясий, социалдык болот. Биз сиздер менен мен жогоруда айтып өткөндөй эле dini экстремизм жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Dini ekstremizm бигир же бул динге таянып, же аны шылтоо тутуп чектен чыккан көз караш күтүү же жорук жосун жасоо. Dini ekstremizm көбүнчө саясий турмушта кезген. Экстремисттер өз иш аракеттеринде зордук, зомбулук, террор, курал жарак колдонуу жолун тандап алышат. Эми бул экстремисттик уюм деген эмне? Экстремисттик уюм жөнөкөй сөз менен айтканда идеология, ишеним. Бул ишенимдегилер башка ишенимдерди, башка идеологияны, башка түшүнүктү жокко чыгарат толук. Бир да идеологияга, башка түшүнүктөргө толеранттуу көз караш карабайт. Алардын бардыгына тең, алардын көз карашы терс. Аларды жокко чыгарат. Туура эмес, жат, болбойт, жасабаш керек деген түшүнүктөр бар. Мисалы үчүн, булар салттуу динден чыгып кеткен инсандар деп айтсак болот. Экстремисттик уюмдарга адамдар кантип мүчө болуп калат? Кантип ошол уюмдарга тартылат? Мисалы үчүн, келсең аяна. Мына бизде аяны азыркы убактагы жаш өспүрүм. Жаш өспүрүмдөр азыркы убакта эмнеге муктаж? Көңүл бурууга муктаж экен. Азыркы жаш өспүрүмдөрдүн дагы бир өзгөчөлүгү, булар психологиялык жактан мурунку муунга салыштырмалуу кичине алсызыраак. Ошондуктан тез депрессияга түшөт. Сөз көтөрө албайт, бардык нерсеге оңой бук болот. Демек, аяна уже коркунуч тобуна кирди. Түшүнүктүүбү? Эми аянаны ушул экстремисттик уюмдар каяктан табышат, кандай кылышат? Социалдык тармактар. Туура айтат. Азыркы күндө биз социалдык тармактарды кеңири колдонобуз. Жана социалдык тармактарга биз эмнебизди жүктөйбүз? Биз өзүбүздүн жашообуздун баардыгын социалдык тармактарга жүктөйбүз. Ал жерде башка адамдардын баардыгы эмне кылат сиздин жашоо турмушуңузду? Көрөт, таанышат, билет. Туурабы? Демек сиз уже азыркы убакта эле эмне болосуз? Ушундай экстремисттик, радикалдык, террористтик топторго жем болуп атасыз. Азыртадан бери анткени сиздер баардык өзүңүздөрдүн жашоо турмушуңузду, абалыңызды ушул социалдык тармакка жүктөдү. Эми Кумарбек келсеңиз. Кумарбекти элестетип коелук, ушул эле экстремисттик топтун мүчөсү. Бул өзү эле психолог. Психолог, оратор, адамдар менен оңой тил табыша алат. Кумарбек, сиздин биринчи иш аракетиңиз эмне кылат элеңиз? Аянанын абалын көрүп жатасыздар. Чыгарган сүрөттөргө лайк басып, комментарий жазсаңдар. Кумарбек, сиз аянаны көрдүңүздөр социалдык тармакта. Сиз ушул экстремисттик топтун мүчөсү катары өзүңүздү тартуу аракетин кылсаңыз, эмне кылат элеңиз? Лайк басып, комментарий жазып, бир сөзүн айтканда көңүлүмдү бермек болушумун. Сизге көңүл бура баштады. Сиз көңүл бургандан кийин бул адамга эмне боло баштайсыз? Ишене баштайт, күнө баштайт. Андан кийин киши аракетин кылат. Мен ишенимге киргенден кийин акырын өзүмдүн идеологиямды айта баштайм. Мен ушундай өз башым орусулуктарды айтам. Дагы жакындай берем да. Болушунча жакындайм. Ким жардам берген? Кошумча жардам бере беребиз класстарга. Дагы эмне кылат? Мен ушул жолго кайтып түшкөн. Өзүмдүн кайтып чыкканым ушундай. Ушундай. Алда өзүм айтып баштайт буга ишендирип. Түшүнүктүү. Демек, натыйжада Кумарбек аянанын ишенимине кирет, өзүнүн идеологиясы менен тааныштырат. Ушул абалдан чыгуу үчүн буга жардам көргөзүү аракетин кылат дагы. Андан эмне болот Кумарбек? Өзүнүн идеологиясын буга таңуулай баштайт. Туп-туура манипуляция кыла баштайт уже.
өзүнүн идеологиясын таңуулап, ошол жерде маягы аяна көңүлгө муктаж болуп тургандыктан бул идеология сүңгүп кирет. Бул адамдарды туңгуюктан чыгаруу жолун көргөзө баштайт. Мисалы үчүн мунун ою боюнча. Анан ошол учурда ким аяна ага ишенет. Жана ошондой эле Кумарбек Аянанын ушундай ага жардам бергенден кийин ал өтө эле ишеничтен кийин анан Аяна ага ишене баштайт да, ушундай өзүнүн акыбалынан, ор акыбалынан чыгаргандан кийин ал өзү дагы бул чын экен деп ошого ишенип, башка адамдарга дагы ушинтип оңой чыгууга болот экен деп ойлой баштайт да. Туура айтасыз. Натыйжада ошентип Аяна өзү билбей отуруп экстремисттик топтун мүчөсү болуп калат. Жана ал идеологияны Аяна өзүнүн максаты катары көрүп калат. Өзүнүн максаты катары көрөт дагы ошол нерсеге өзүнүн жанын, өмүрүн, бардык нерсени берүүгө даяр болуп, ушинтип экстремисттик, радикалдык топторго мүчө болуп калып жаткан себеп ушунда. Ошондуктан мен азыр сиздерге дагы бир нерсе баса белгилеп кетейин. Ушундай акыбалга туш болбош үчүн биз ар дайым ушул социалдык тармактарга эмнени жүктөп жатабыз, өзүбүздүн жашообузда эмнени көргөзүп атабыз, ошого көңүл бурушубуз керек. Анткени бул бирден бир жолу, эң негизги жолдору ушул азыркы учурда ушундай уюмдарга тартып жаткандар. Көңүл буруп, керек болсо сиздер өзүңүздөрдүн ошол социалдык тармактарда аккаунттарды жабык түрдө, жабык сакташыңыздар, маалымат менен эл менен бөлүшпөөгө аракет кылышыңыздар. Анткени билимдей эле алар психолог болушат, манипулятор болушат, азыркы эле ким айткандай, Арсен айткандай манипулятор болушат. Анан натыйжада ушундай уюмга мүчө болуп калышыңыздар. Чоң рахмат, отура турсаңыздар, биздин убагыбыз. Радикализм тууралуу сөз кылсак. Радикализм дагы экстремизм сыяктуу эле ашкере ишенүү болуп саналат. Башка нерсени жокко чыгарып, радикалдуу көз караш. Өзү айтып атат, сөз айтып, радикалдуу көз караш. Бардык нерсени жокко чыгарып аракет кылат. Экстремизм менен радикализмдин бир окшош жери бар. Бул экөө тең чакырыктарга маани берет. Булар уже мындайча айтканда иш аракеттерге азырынча маани бере элек. Булар көбүнчө чакырыктар менен. Мамлекетти өзгөртүшүбүз керек, бул дин туура эмес, бул агым туура эмес, биздики туура, биз туура жолдо кетип баратабыз деген сыяктуу. Жарабайт деген нерсени айтты. Дагы бир нерсени сөз кыла кете турган болсок, террористтик уюмдар жөнүндө. Терроризм, радикализм менен экстремизмден айырмаланып, бул терроризмде уже иш аракет бар. Террор деп турат өзү, коркутуу, бул латын сөзүнөн коркуткан, коркутуу деген сөздөн келип чыккан, адамдарды коркутуу жолу менен өзүнүн идеологиясын сунуштоо. То есть ошол мамлекетте болуп жаткан түзүлүшкө карама-каршы иш аракеттер жасоо. Булар коркутуу жолдору кандай болот? Адам өлтүрүү, жардыруу, барымтага алуу, бунун баардыгы тең уже бул террористтик иш аракеттер. Кыргызстанда экстремисттик, радикалдык, террористтик уюмдардын баардыгына мамлекет тарабынан тыюу салынган. Жогоруда биз айтып өткөнбүз. Эми террористтик уюмдар жанагы радикалдашкан жаш өспүрүмдөрдү, экстремизмге жол алган жаш өспүрүмдөрдү эмне кылат? Эми террористтик жолго туртат. Бул жерден алар уже кыймыл аракет кечирип калат. Бир нерсе жасаш керек. Демек, булар көбүнчө азыр диний жолу, диний агымында террористтик уюмдарга көз жазсак, иш аракет. Сиздер бейишке чыгуунун оңой жолу бул Алла жолунда, Кудай жолунда мындай бир иш аракетке баргыла дейт. Демек, өзүңдү жардыр, бирөөнү өлтүр, бирөөнүн барымтага ал жана башка. Эң коркунучтуусу идеологияга ишенген, ага жан дүйнөсү менен берилген адам өз өмүрүн аябайт андай нерседен. Жана бул коркунуч, террористтик коркунуч өтө чоң кесепеттерге алып келет да. Өтө чоң кесепеттерге алып келет. Мисалы үчүн, ошол эле бул жерде көптөгөн сүрөттөр бар. Жардыруулар бул Америкада, Нью-Йоркто болгон 11-сентябрда болгон террористтердин иш аракеттери. Ошол эле Исламда, Россияда болгон террористтер билесиңер, 1-сентябрда мектепти басып алышып, ошол жерде 300дөн адам, ашык адам курман болгон. Мына ушундай иш аракеттер бар. Адам өлтүрүүгө барат. Жана өзүнүн идеологиясын элге эмне кылат?
жайылтуу максаты, элди коркутуу менен мамлекеттик түзүлүштү, мисалы үчүн светтик мамлекетти теократиялык мамлекетке аракет жасоо иштерин жасашат. Негизинен сиздер билишиңиздер керек, азыркы күндө дүйнө жүзүндө эң чоң террористтик уюмдар бул Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ, мына ушулар дүйнө жүзүндө эң чоң ири террористтик уюмдар болуп саналат. Кыргызстанда бул уюмдарга тыюу салынган. Жана булардын мүчөлөрү эмне болот? Камалат. Жана мындай дагы бир нерсени айта кетелик, балдар, кыздар, бул террористтик уюмдардын мүчөлөрү өз жазасын алышат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн сиздер ар дайым эмне иш аракет кылбасаңыздар дагы ушундай нерседен сак болушуңуздар керек. Азыр мен сиздерге атайын QR-ды чыгара келгем. Бул жерде сиздерге үйгө берилген тапшырма жана ошондой эле бүгүнкү сабактын материалдары могул жерде жүктөлгөн. Сиздер азыр сабак бүткөндөн кийин телефонуңуздардан QR-ды сканерлеп аласыздар. Мен бул жерге коюп коем. Анан үйдөн ушул материал менен кошумча таанышсаңыздар болот.